жалпы канча иш боюнча кылмыш ишин козгогонго уруксат берүүсүн тастап айткан жок. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасы түз эфирдесиз. Сиз бул жерде эмне максатта турганыңыз тууралуу маалымат бере кетесизби? Биз ушу Адака Мадымаровдун колдоп келдик да. Биз Адака Мадымаров өзүбүздүн добушубузду колдоп келдик, эгер мындай түшүнсөң кызым. Мына жогорку кеңешке аябай ишеничибиз чоң эле. Мына уже уктук астын. Уже булар кабыл алыптыр. Уже эмнеге соттогон эмнеге суракка макулдук бериштир да. Эми эмне дейбиз эми? Эртеңки күнү дагы башкасында ушундай болушу мүмкүн. Өздөрү үчүн кыйын да, азыр жогорку кеңешке кыйын кыздарым. Эмчи биздин кыргыздар барган сайын совсем жаман болуп баратабыз кыздар. Не дейт элек? Алек, биз күттүк эле, жакшы үмүт менен турдук эле бу жерде. Жакшы эмне жообу калыш деп. Бирок азыр андай болбой калды кызым. Биз аябай терең кайрылабыз да. Ошол кызым. Депутаттар негизи кандай чечим кабыл алышы керек эле мындай жагдайда? Мындай жагдайда мисалы үчүн эмнени актап коюш керек эле. Мадымаровду. Мадымаровдай депутат жок жогорку кеңеште. Бардык чындыкты карапайым эл үчүн мыйзамды гана бул иштейт. Бул мисалы үчүн мага бир амал бер, же бир орун бер деп айтпады ал киши. Ошого чейин мына угуп жүрөкпү. Нече жол депутат болду, бардыгында ушу онун позициясы ушундай. Только ел үчүн гана, элдин кызыкчылыгы үчүн гана мыйзам кабыл алат. Андан башка эч кандай жамандык ою жок. Ошол кызым. Мына жерге жакыныраак туралы. Чындыкты сүйлөбөй, бир гана ошол 5-чи микрофондун должун өчүрүш керек болуп атат. Мен ошондой түшүнүп алдым. Элдер бизди региондордон жөнөтүштү да, бизде Кыргызстанда акыйкатчылык жок. Бир азыр ишени эл үчүн иштеп атат деген бийлигибиз бар. Ошол элерди билип калдым. Мыйзам Политклиника медиасы түз эфирдесиз. Бул жерде турганыңыздын максаты тууралуу айта кетсеңиз, депутаттардын чечим кабыл алган уктуңуз да ошол боюнча. Эми макулдук берип коюшуптур деп атат. Бул туура эмес чечим албетте. Адахан Мадымаровдун аркасында 100 миңден ашык шайлоочулары бар, 120 миң.
Ошолордун баары келебиз деп турат. Эми биздин сөз эмес, өзүңөр көрүп атасыңар. Интернет айдыңынан Кадамжай районунан, Баткен районунан, Ош областынан келебиз деп элдер чогулуп жатышат азыр. Ошо анан бул жерде аял кишилер тынбай сүйлөп атышат. Эгер ошо туура эмес чечим чыкса, анда биздин чечимди көрө бересиңер, кийинки кадамды деп айтып атышат. Могу жерде айымдар өзүңөр көрүп атасыңар. Кандай кадамдар Эми кандай кадамдар ал айымдардын өздөрүнөн сурашат. Эми негизи азыр бул жерде милициялар келиптир, сразу митинг уюштурганга болбойт. Кандай бул бийликтин учурунда өмүр бою эле митингге запретпи? Бул туура эмес да. Негизи закон боюнча бул качан барагы чрезвычайный положение болгон учурларда, башка мамлекеттерде согуш чыккан учурларда, комендантский час киргизилген учурларда, өзгөчө кырдаалдар учурунда гана митингге запрет коюлат. Абал курчуп кетпеш үчүн. Азыр тынчтык убакта эч кандай митинг деген бул кыргызча которгондо чогулуш деген сөз да, чогулуш деген. Чогулушка эч кандай мындай тыюу салбаш керек эле да. Бул менен бийлик өзүн жаман көрсөтүп атат элгечи. Өздөрүн. Тиги жакта жок бекен, депутаттар? Машиналардан түшүп кетип калды, негизи жакмай чыккан экен да. Эме, бакыт. Видеосулар айтып мен сырттамын уже, бәрін сіздерге. О? Мен таптармын уже. Тарапташтардың артында тұрам прямо. Серия неге Мадумаровтан, пожалуйста, инстаграмга деңиз койчу, жетишпей атам бияктан салганга. Эч кимиси чыкпайт го бияктан, Чыгады. Саламатсың. Мен ушул сиздердин бүгүн жыйналганыңыздарды, ушул жерге келгениңиздерди мындай бир кабарым жок экен. Себеп таң эртең менен кирип кеткенден азыр чыкканга чейин ушул бир залда отурабыз. Ошондой биз азыр айтышты. Ушу кишилер турат, чыгып bir rahmat aytып коелу деп кана чык. Келгениңиздерге, колдоо көрсөткөндөрүңүздөргө баарына рахмат айтып коелу деп. Анан сөздөр болсо кесиптештер айтса керек. Урматтуу туугандар, күрөшен башталат. Бул чын айтканда күтүлгөн чечим болду. Бийлик Мадумаров курулуш келбетти Жогорку Кеңеште. Бүгүн чечим болду. Бирок бир жагынан бул чечим сөзсүз эле эртең камоого алып барат деген чечим эмес. Жоопко тартылыш боюшу. Негизги максат ушул кишинин тилин кыскартыш керек. Сүйлөбөсүн, суроо бербесин, микрофонго жакындабасын деген максат болот экен. Эми кандай болсо да бул жакшылык менен бүтпөйт. Биз тарыхыбызда көп нерсе болгон. Ким болгон, каякта азыр, анын баарын билесиз. Бир гана силерге чоң рахмат, ушундай колдоо максат менен келдиңиздер. Буюрса да келечекте көптөгөн иштер болот да. Кечиресиз, кактус редакциясы баягы
Sunuş boyunca 4 берене боюнча тең кылмыш 4 эмес 2 берене боюнча сунуш берилди. Биринчи берене боюнча биз Адахан Кырсанбаевич менен чогуу бир кафеде чай ичкен жерде табактар чыңдырып аткан жерде тыңшоо жүргүзүп ошол жерде мамлекеттик төңкөрүлүш жасаптыр деген сунуш берилгенmiş. Ал жерде комиссия баш тартты, анда жок депчи. Экинчи баягы Көкташ айылда Баткенде 275 метр асфальт жол курулган. Ошол мурда Тажикстанга караштуу жер болчу эле. Анан биз аны тажиктерден алып, кайра тажиктерге аренда берген болду. Анан ошол туура эмес болду деп 2008-жылдагы протоколго шылтоолоп жоопко тартабыз деген аракет болду. Канча депутат макул, канча депутат каршы добуш берди? 61 макул, 18 каршы. 18 батыр бар да. Ушул макул добуш бергендер боюнча пикириңиз кандай, Абсаматович? Макул деп добуш бергендер боюнча кесиптештер. Өкүлө турган эсе. Мындай болбош керек. Сөз эркиндиги бир гана жаранга эмес, депутаттарга да таанымал. Эгерде депутаттарды ушундай жол менен жоопко тарта турган болсо, анда эртең жогорку кеңеште бир да киши силерде бир да сөз айта албай калат. Экинчи маселе буга чейин каралды эле го. Эми буларга суроо. Каалаган учурда карай берет экен да. Саматович, суроо. Азыр Кадамжай районунун Баткен эли, Баткен району 2 район, иши Ошо буласынан. Биз барабыз деп, мүмкүн элдер сиздерге айткандыр, кайрылуу жасап атышат. Эгер ал жаман чечим чыга турган болсо, Матумаровго каршы биз Бишкекке чейин барабыз деп атышат. Бул жерде айымдар сүйлөп атат, уже соцсеттерден кечип кол бошогондо көрөсүздөр. Күтүлбөгөн кадамдарга барабыз деп атышат. Эгер ошого барсак, Адахан Кимсанбаевич аны тыябы тийбайбы, сиз жооп берип коюңузчу бул киши үчүн. Мындай да. Мыйзам чегинен чыкпаш керек. Ошону күтүп атат. Бир адам экинчи адам көзүн көгөртсө, мына формачы менен кесиптештерим силерди бир замат карматып, эртеси күнү ушуну Мадумаров уюштурду деп айтат. Бирөө менен Баткенде урушуп кетсе, Мадумаров уюштурду деп айтат. Жамгыр катуу жааса да. Саратовда бирдеме болсо, Мадумаров күнөөлүү деп айтат. Ошондуктан кайсы кадам болбосо да элдин өзүнүн эрки, бирок абайлап сак болуш керек. Болгон ушул. Болду. Рахмат. Дукту түшүрбөң. Сиз канча депутат макул болот деп ойлодуңуз эле? Сиз негизи күттүңүз беле ушундай жыйынтыктарды? Ооба. Мен күтүш керек да, адам реалист болуш керек. Мага кесиптештерим келип айтып атпайбы, мени кечиресиз. Билесиздер, бир улуу окуя болгон да. Фельдмаршал Кутузов 1812-жылы Наполеон келгенде өзүнүн пикирин берип, башкы командачы катарында ушундай дегенде аны падыша туура эмес кылдың деп аябай каттуу жемелегенде каттуу бир жазалаган. Кийин Кутузовдун пикири туура болуп чыгып, Наполеонду Парижге чейин кууп барып, жолдо кетип баратканда bir ооруп калды Кутузов, анан чатырда жатса, падыша келип, Михаил Илларионович, мени кечир дейт да. Десе, ошондо Кутузов мыкты жооп берет. Мен го кечирем. Кудай кечирет, болду экен сени деп. Ошол сыяктуу мен бул кесиптештеримди кечирем. Ошол деп трибунадан айттым. Ошол кесиптештериңиздин атын так айтып кетесизби? Кимдер экенин эл билсин. Мындай жашырын добуш берди, бирок биз билебиз да. Жок, аттарын атайсызбы ошо? Ким келип истен? Аларга басым болду деп айта аласызбы? Жогору жактан басым болду деп. Аларга басым болмок турсун. Кээ бирөөлөрүнө кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздөн-түз тапшырма берилген дейсизби ошондо? 100%. 100%. Болбосо алар келип ыйлап айтты мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп. А эмнеге алардын атын атай албай жатасыз? Жок, билесиз да сиз кимдер кошо калат, карындашым. Мен билем. Туура келбей калат. Баарыбыз эле билебиз. Алар да билет. Биз Эл да билет. Азыр Сапсаматович туура айтып атат. Эл да жакшы билет кимдин ким экенин. Ким эмне болуп аткандыгын. Баарын билесиздер. Ошондуктан мындай кылабыз эми. Эгерде кандайдыр бир жол менен болсо, мен 3 күндөн бери Исак Разаковдун китебин окуп атам. 61-жылы пленумдагы стенограмманы окуп атам да. Кайран кыргыз 62 жыл өтүптүр. Бир кадам алдына жылбаптырбыз. Ошондо дагы ошол жердекилердин бүтүндөй баары унчукпай турганда бир гана Усьянов деп
Тяньшан обкомунун экинчи катчысы ошол киши гана чыгып туруп аябай каттуу баа берген экен Москвадан келген комиссияга. Бүгүн ошол комиссияга баа берген биздин кесиптештер болду. Гүл Акматкуловна, прокуратуранын кызматкери, прокуратура кызматынын полковниги, сабаттуу, дасыккан инсан Исхак Абсаматович, Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда белгилүү болуп калган саясатчы. Бизде ошол кээ бир кызматтарда иштеген азаматтар бар арабызда. Бирок мындай ишенип койгула. Былтыр эсиңиз бирок жабык өткөндө былтыр айттым эле да, мен бир калемди алып алып, муну ал калем. Муну калем десем, ооба калем. Азыр калем деп добуш бересиңер. Бирок эртең кожоюн бул калем эмес, кайчы экен десе, кокуй жаңылып калыптырбыз, бул кайчы деп добуш бересиңер деп айтканмын. Мына 1 жыл 3-4 ай өткөндөн кийин ошол окуя кайталанды да. Былтыр эле баш тартып 100% бул туура эмес деп кабыл алган чечимди быйыл сәл-пәл бар экен деп чечим алды да. Ушундай болуп калды. Эми аны түшүнүп турасыздар. Ошол депутаттар эл үчүн ким болуп калды бүгүнкү күндө? Эми аны эл чечсин. Эми аны эл чечсин. Эл душманы. Эл берсин баасын. Кожоюнду отпайсызбы? Бизде бир 2 кожоюн бар дегенди түшүнүк бар да, ошол кайсысы тапшырма берип атат, ошону ачыктап. Экөө дагы, үчөө дагы, төртөө дагы азыр эми. Аттарын атап коесузбу? Ыңгай суроо берүүгө келет. Жок, кожоюнду отпайсыз, кожоюндар көп деп айтып жүрөт. Түшүнүктүү да. Кыргызстандын кожоюну ким экени элдин бардыгы билет. Ооба да. Суроо берип кыйнабагыла да. Жок, атын атап коюңуз да ошончо болгон. А сизди коркуттук катары алып болбойт. Биз колдоочуларыбыз уруксат бербейт. Дагы аксакал. Жогорку кеңеш таркасында добуш жыйнасак болобу? кол жыйнасак. Эми ал элдин эрки. Конституция боюнча элдин эрки бар. Укугу бар. Ошондой. Аны кандай, ким кандай чечим кабыл алат? Мен азыр бул киши мындай каймана Исхак Абсаматовичке бербеди. Эгерде эл ушундай чечим кабыл алса, бул киши токтотпойбу дегендей кылып. Биз айтып атабыз. Бийликтин бирден бир туткасы эл. Биз колубуздан келгенин баарын жасадык. Аны көрүп атасыздар. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар, ал сиздердин эркиңиз. Болду, рахмат. Жарайт. Сүйлөштүк. Сиздерге рахмат. Алыстан, жакында, мына мен көрүп атам. Аксыдан келген кишилер турат. Баткенден келген. Дал ошол Көкташтан жашаган. Каракулжа. Ноокаттан келгенде Ноокат, Каракулжа бар. Эми алдыда калымдар кандай болот? 5-чи микрофон өчпөйт. 5-чи микрофон өчпөйт. Жакшы. Ийгилик, аманчылык жараткан, бизди ушул жолдо жараткан, бул жолдон кылдай кыйшайуу болду. Эл биз сиз менен. Парламент таркасын, парламент таркасын. Депутат. Рахмат. Аманчылык, жакшылыкта жолугабыз. Рахмат. Жакшы болуңуздар. Жакшы. Дагы бир жолу рахмат. Ийгилик болсун. Жакшы. Катса дегеле. Жакшы. Рахмат. До конца туруңуз, до конца. Парламент. Kızıksız de koy. Git de unutmayın. Hadi marş. Депутаттар калмадыңарбы? Бирөөдөн жокпу? Өзүңүз кара. Ойлонгула балдар, ойлонгула. Бул жерде эсимде бар. Bir жигит bir полковник тепкилеп куулаган эсимде бар. Tamam, sağ ol.
El için bunlar hiç kimeme. Bugün günden başlap. Öz oyun, öz maksatı, öz fikrini bildiren bakandan Gürü'nün kol balası balkan deputatlığı ilgi gerek yok. Olsan da gerek yok. Yer düşmandan devletlerimiz günden başlap. Görünün. Özümden daha bir interview aldım. Олар да беті жоқ, қойшы. Kimler ekan bir 17 deputat olan. 17 deputat karşı çıktı da otan. Kalganı kolda pertat sen bilesin dağlar. Yok 60 biz yığılanı sen жақсы bilesin. Yok men okuşan sizden sonra sizlerге malumat. Biz göreлекпиз, азыр göreлекпиз. Biz göreлекпиz. Biz барып көрүп алып анан кийин Facebook'ta, YouTube'dan анан. Ertege çıkat kim verdi kim vermedi şu da bilinetler. Bu betti жоқтар көбөлө макулдук берип берди. 17, 18 karşı otun kalganı verdiler. Балыктар десең үч 17-18 аз да. Az da 18. Ушуну азыр эмне кыласыздар, тарайсыздарбы? Biz Иттер бар, жалаң gelecekte бизнес барлар. biz özümüzün doğuşumuzu koruyduğun hareket kılıyoruz. Кантип коргойсуздар? Hem mizam çekinde. Mizam çekinde şu bizim deputat mandatı saklanışına bütün güreşiyoruz. Burada kalırsa bırak mizamdan çıkmazsan mizam çekinde. Endi qayra ketesizler bir degan. Села Куршап, кете тургандар барбы? Села Куршап, Узгенск район, ким кетет? Yetipanda депутаттардан, балық депутаттардан сурап көрөлүчү эмне дешер экен. Депутаттардан сурап анан тарайсыздарбы? Көп качып кетти алар. Жоқ, улук Улук ормонуп Элмурза сатып алды. Булар буят булар. Ulukbek çıkmadı, Elmurda çıkmadı bir yakta. Эми ал 17-18 ким каршы болду, ал билинет эртеге. Элдин үнүн уккан депутатты алып койду. Уят сөзүн, элдин жүрөгүн, элдин оюн айтып турган нерсени жок. Калганы кимиси эл үчүн иштейт. Ким иштелбейт, булар иштелбейт. Калымчылык кылгандан башка эчтеке ал жетпейт, шакал болуп отурушат. Кетпей тургула, чогуу чыгабы. Келет аз чыгат. Чыгат, үйүнө кетпейт дедим. Мунан жаман. Шунун баары депутат. Жок, азыр чыгат экен машинасы. Машиналары. Болду экен анда, атмой. Кайкай бергиле экен. Кетти беле мына клиникага келет. Кеттик бекен. Жүргүлө, Жакшы, саламатсызбы? Каркашыптыр, кетти. Inoagent mizamına qanday? Шет элдиктин үчүн мизамын. Азыр өзүнчө алам сизден интервьюну, ошол боюнча. Сиз эмне кылып жүрөсүз? Эмне кылып жүрөсүз? Какта иштейсиз? Ким болуп иштейсиз? Неге? Сиз өчүрсөңүз кайра сүйлөшөсүз. Сизден өзүнчө алам азыр. Ал 2-3 күндөн бери алдырып атты жаңылыктар чыгып. Поликлиниканын журналисттери мага жөн Өзүңүз сурадыңыз го? жөн турсам поликлиниканын журналисттери мага сайлап атат. Энтошуктар ушинтип өздөрү эле провокация кылышат. Карындашым, сен мага жөн турган жерден сайлап. Колунда телефону бар экен. Жодар, жөн турган жерден сайылдымбы? Өзүңүз сиз ким элеңиз деп айттыңыз го. Азыр мен түз эфир жыйынтыктайын, анан сиз менен сүйлөшөм. Ана, базаттык кана. Базаттык кана. Булар поликлиника деген жанагы жалпыга маалымат каражатта бар го. Ошого ызычуу жерлерде, провокационный жерлерде жүрүшөт. Урматтуу поликлиника медиасынын көрөрмандары, азыр бул жерде Адахам Мадумаровдун тарапташтары митингге чыкты. Бул жерде Исраилов аттуу жаран да келиптир. Азыр жөн турган жерибизден поликлиника тууралуу пикирлерин айтты. Бул боюнча комментарий берип коесузбу? Эмнеге поликлиника деп биздин атыбызды атап атасыз?
неге дегенде поликлиника мен билбейт экенмин, мен сиздер жөнүндө биз кагаз жүзүндө эле билебиз. Силер уксаңыздар поликлиниканын журналисттерин ушундай телефон кармап алып эле ушундай ызычуу болгон жерлерде ар дайым чагылдырып жүрөсүздөр. Ар дайым элдерге маалыматты бурмалап бересиздер. Элдерди мындай мисалы мындай кандай десек, мындай чагымчылыкка үндөйсүздөр. Ошого поликлиника деп мага азыр маалымат келди. Ошондо мен сизди тактоо иретинде тактадым. Биз поликлиника сиз ооба деп атасыз. Рас деп атасыз. Анан неге мен ишмердүүлүгүм чагылдырып жүрсөм, сиз мага неге тоскоолдук жаратып атасыз? Мен сизге тоскоолдук жараткан жок. Тоскоолдук жаратып атасыз. Мен сизге суроо берип атам. Жакында, уксаңыздар, жакында башыңыздар кыркыла турган чет элдик агент, өлкөлүк, чет элдик тыңчы мыйзамына даярсыздарбы деген мен сизге суроо жаздым. Сиз мага неге суроо бересиз? Мен сизге суроо менен кайрылып атам. Азыр жок, сиз мынтип атасыз, азыр ызычуу жерде жүрөт деп атасыз. Сиз эмне үчүн бул жакта жүрөсүз анда? Ушул суроомо жооп бериңиз. Мен аймагындамын, ушул жерде төрөлгөмүн. Кааласам жатып алам, кааласам. Мен дагы Кыргызстандын аймагында төрөлгөм, Кыргызстандын журналистимин. Анан любой жерден чагылдырганга акым бар. Айтың, өздөрү сайлап чыгып коем. Байка айтыңыз. Азыр билесек кылып коем. Моунча. Менде толугу менен тартылуу бар. Мынакей коркутуулар болуп атат, урматтуу көрөрмандар. Бир нерсе менен чалып жиберем деп журналистти коркутуп атат. Мага тийишпе, мага дагы тийишпе. Кесиптештер ынтымак болсоңор, андан ынтымак жок кесиптештер. Бүкүл кайнап чыкпайбы? Ушундай адамга көңүлдү байлап коюш керек. Аман болсо, кайда шетелдик агент боюнча мыйзамды айтып баштап кетишти. Жок, жинде эмне бар? Урматтуу Поликлиника медиасынын көрөрмандары, анда биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Адахан Мадумаровду колдоп чыккандар азыр таркап жатышат. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.